Устаз, өмүргө өтө кооптуу келген көңүл ачуучу оюн зоок көбөйүп жатат дейт. Өмүргө өтө кооптуу келген. Мисалы, жардан секирүү же мото жарыштар. Кече жакында эле бир адам өлүп калды дейт. Ол кече жип үзүлүп кетип өлүп калды. Өз өмүрүнө кол салган болуп калбайсыңбы ушундай кооптуу көңүл ачуулардан дейт. Эми ачыктан ачык өлүп калуу боло турган болсо анда кол салуу болот. Ачыктан ачык. Кандай? Токту 220 вольтка койдуңуздагы, мен ушундай жарыш бар экен, токтоп кичен колун тартып алат экенсиң. Тартып албасаң өлдүң. Брус Лини ошо айтышат, ошону токтоп кичен тартып алган дейт. Канчалык даража? Ушундай болуп, кооптуусулугу 70%-дан жогору боло турган болсо, бул оюндар арам болот, Ал эми мотоциклисттер эмне, аларды жарыштар эми жакшы эмес. Спорттун түрүнө киргизип коюп, бирок ал жерде өлүү анчалык көп эмес, аз, Мисалы үчүн Шумахерди билесиңерби? Формула 1 айдаган, Дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, германиялык. Бирок бир жолу да эчтеке болгон эмес ошол айдагандан. Эмесе эң кооптуу ошол Формула 1-чи. Кетет го жанагы. 280 км/частан жогору болот. Бирок ошо эчтеке болбой, анан чуңкурчакка окшогон жерге барып лыжа тебип атып, жыгылып, канча жыл инсульт болуп, комада жатат. Азырда комада болуш керек. Кээ бир нерселер биз ойлойбуз, ушул нерседен кооптуу. Бирок кээ бир нерселер бар, чындыгында кооптуу. Жанагы жип менен таштаган эч бир пайдасы жок нерсе. Ошондой аламын дейт, билбейм кандай. Чоңураак машинадан түшүп атканда коркосуң да, аяктан кантип секирип атат олар. Эмне болду? Жиби үзүлүп кетти дагы. Муну оюнда токтотуш керек. Оюн эмес алчы. Анан жанагы сууларда агат экен. Мүмкүн ошол жакшы болушу мүмкүн. Бирок ушул оюндардан ойнобогон жакшы, мындай оюндарды ачпаган жакшы. Мүмкүн арамдыкка чейин барат. Кудай өзү сактасын,